Демек, машалла, жакшы бир азыркы заманда жүрөгүбүздү өйүп турган бир маселе бар. Мен баягыда да бир ушун жөнүндө сөз кылгам, бирок дагы бир сөз кылгым келип атат, машалла. Пайгамбар айткан экен да: "Ал-му'минуна каражулин вахидин." Вахидин. Момундар бир адам сыяктуу дейт. Ушундан эме кылабыз. Кала Расулуллах деген момундар бир эмне сыяктуу экен? Бир дене сыяктуу, бир адам сыяктуу экен. Демек, биздин эч бир артыкчылыгыбыз жок бирибизден. Момундун баардыгы тең бир дене сыяктуу. Бул жерде айтып аткан нерсе көп маани чыгарса болот, азыр аябай көп маани чыгарсак болот. Мен дайым айтам, мисалы, кыблада бир жакта карадыкпы же төрт тарапта карадыкпы азыр? Бир жакта карадык, Шатрал масжид. Алла Таала эмне масжидде харам өзүңөр жүзүңөрдү арам мечитке бурулат. Фарз болду. Демек баарыбыз бир жакта карадык. Андан кийинкиси биз бир имамга итаат кылдык, туурабы? Ал кандай кылса, ошонун аркасынан амалды аткардык, Эми биз Алланын алдында бир ибадатта денебиз бир кыймылдаса, бир жакты кармасак, бир кырааттуу акырында Фатиха валаддаллин амин деп 300 айткан болсок, баардыгыбыздын эми ушул жерде бир адамдын берекеси менен баардыгынын намазы кабыл болуп кетиши мүмкүн да. Эгер баардыгынын арасында бир күнөөкөр болсо, ошо көпчүлүктүн арасында күнөөсү кечирип кетиши мүмкүн, карасаң. Демек, биз бир адам экенбиз да, туурабы? Биз кыяматта Алланын алдына барган мезгилде, иншаалла, Мухаммеддин үммөтү деп чакырылабыз. Бизди умматы Мухаммадия деп ушу тозоктун ичине кире турган болсо дагы, ошол субханалла эмнекен бирибизге дуа кылып, бирибизге ушундай жакшы мамиле кылган себебин Алла Таала кыяматта шафаат кылып чыгарат экен. Магфират, кечирим кылат, пайгамбарлар шафаат кылат, олиялар шафаат кылат, аалымдар шафаат кылат, каарылар шафаат кылат, ажылар шафаат кылат, карасаң. Ушунча шафаат болот экен. Эми ошонун себебинен азыркы мезгилде болсо мусулмандай башкача болуп калдык го. Жүрөктө мына денелерибиз бириккен бир, жүрөктөрүбүз бирикпей атат да. Денелерибиз сапта бир турат, кулан бир карайт, бирок жүрөктөрүбүз субханалла нифакка толуп кеткен. Бири-бирибизге көрө албастык кылабыз. Мисалы, бир дене боло турган болсо, дененин мындай бир жери ооруй турган болсочу, бүт дене ооруйт, туурабы? Башың ооруп атса, субхана, дененин баары жылбай калып атпайбы? Бир бутуң кесилген болсо эмне экен, ага балдак кармап, денеңдин баары тең сырдайт атпайбы, туурабы? Эгерде бир тырмагың учуда бир жериңде ооруп кала турган болсочу, денең баары зырт дегенде денең баары титиреп кетип атпайбы, туурабы? Ысытма боло турган болсо, денең баары ысып, субхана, тура албай калат атпайсың, карасаң. Демек, биз мусулмандар бири-бирибизге эмне кылышыбыз керек экен? Камкор болушубуз керек. Дайыма айтам, мусулмандын кемчилигин көрбөй эле койгула дейм да. Анткени биз кемчиликтүү дүйнөдөбүз да, туурабы? Аны айтып, аны арканы көбүртүп, жабыртып, мейли намаз болбой, намаз окубай эле койсун мейли, кандай намаз окубасын мейли. Ал өзү мусулманды атап жүрөт да, туурабы? Демек, ошо мусулманды атап жүргөн кишиге эч качан субханалла биз акарат келтирбешибиз керек. Мен дайыма айтышымчы. Эми намаз окуганга тинбой эле. Аалымга акарат келтирүү, аалымдын аркасынан доо изде, аалымдын аркасынан жамандоо, бул жаман нерсе. Эң жаман нерсесичи, бул карасаң урпагыңан аалым чыкпай калат деп аалымдар айтып атат. Урпагыңан сенин тукумуңан Кудай сактасын аалым чыкпай калат экен, молдону жамандаган болсо. Анткени молдо деле денеңде бир денеде болду, момунда ошо дененин бир мүчөсү да, туурабы? Мен ойлойм, молдолор дененин эң маанилүү бир мүчөсү деп айтам дайыма. Аны бутунан чапсаң, мындай дөңгөлөк мисалы келет, мындай бир эмечи бир даңдап жарылып кете турган болсо, дөңгөлөгүң жарылса машина жүрбөй калат, туурабы? Жашоодо, бул жашоодочу имамдар, молдолор, муфтилер, булардын баары тең машинанын дөңгөлөгү сыяктуу. Мотор башка боло берсин мейли. Бирок молдолордун баары тең эмне экен? Дөңгөлөк. А дөңгөлөгү жакка барасың? Мотор иштеп турса деле. Кайка чейин барасың? Ушундай. Демек, субханалла, пайгамбар айтканда, көзү ооруса, баары денеси ооруйт. Башы ооруса, баары денеси ооруйт деп булардын айтып аткан. Мусулмандар бири-бирибизге күйүшүбүз керек. Биз бир дене сыяктуубуз.
денен мисалы бутуң чөгүп баратсачы, саз тартып бараткан болсочу, экинчи бутуң жардам берет туурабы, экинчи болбосо толук чөгүп кетесиң да туурабы. Ошону бир дене сыяктуубуз. Бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Динде бирге жардам Алла Таала өзү Куранда айтканда, силер де диниңерге жардам бергиле деген. Динде бирге жардам беришибиз керек. Мынекей бир дене сыяктуубуз биз. Биз бир дене сыяктуубуз субханалла. Биз баарыбыз бири-бирибизге күйүшүбүз керек. Мына бул жерде турабызбы? Аманат. Кел мындай кылабыз, ушул жерде отургандар. Бири-бирибизге күйөбүз. Бирөө намаз окуп атса сүйүнөлү, машалла, молодец, намаз окуп кетиптир. Бирөө орзо тутуп баштаптыр, молодец, орзо. Бирөө көйнөк кийип, мен кие албай атам. Бирөө субханалла сакыр болуп, мен да койсом жакшы болот эле. Бирөө даватка чыгып кетиптир, машалла, кел үй бүлөсүн карап кое беребиз. Аны эме кылдырбайчы. Ким даватка чыгып кеткен көрдүңөр, уктуңар, 4 айга чыгып кетиптир, 40 күнгө чыгып кетиптир. Акырын бар дагы эшин тыкылдат дагы, акырын эмени хадия деп чыштап кете бер. Акырын менен эшиктин алдына барып туруп, тиги деген карасаң акмак, үй бүлөсүн баккан ордуна тентип кетип калыптыр. Сен болсо өмүр бою тентип жүрбөйсүңбү, субханалла. Жок, акырын барып жардам берип кал. Анткени ким Алла жолуна чыгып кеткен үй бүлөсүн карай турган болсочу, ошо Алла жолуна кеткендей сооп табат, билесиңер ушуну. Ажыга кеткен адам үй бүлөсүн карап коелу, машалла. Ажылыктын соогун алып алар карап. Ушундай жашоо, мындай мен көп нерсени көрдүм, бирок ошонун ичинде эң жакшы нерсечи Алланын адилеттүүлүгү деп ойлойм да. Алла бул дүйнөдө бардык нерсе адилеттүү, субханалла. Айткан нерсең башкы жерден өлбөйсүң да. Катада рахмалла таала айтат да, ким дейт бирөө жөнүндө сүйлөгөн сөзүн дейт да, мындай өзүнүн жон терисинде мындай бир жерин лезвия кесип кетет го. Лезвиясын тыз деп кесилет го, мындай же болсо бир жерге мындай кесилип турган жерге туз себийсеңчи, ачышат да туурабы? Ошондой даамын татмайын өлбөйт экен. Кара, атаңа жаман меле кылдыңбы? Аны көрмөйүн өлбөйсүң, балаңан көрөсүң. Бирок мындай көрөсүң да, сен бир жол кылсаң, балаңан 2 жол көрөсүң. Ушундай нерсе. Эми тууганыңан ажырап кеттиң, субханалла. Бир эле ажырап кеттиң, 2 жаманчылык көрөсүң. Жашы жүрөгүңдө тынчтык жок калат, кедей болуп баштайсың. Карасаң, кошунага жаманчылык кылдың, субханалла, бул дүйнөдө 3 жаманчылык көрөсүң. Birinci, özüne bir çoğun bir düşman tavalasın. Ekinci, göçüp ketmeyen kutulbaysın. Üçüncüsü olsa, subhanallah, söz kıyamatta doğu koyatken. Kanday nese? Dosko subhanallah, jakşı mamule, anымен birge bolboso, ağa subhanallah, kıyanatlık kılıp turgan bolsa-çı, dossuz adamlar bolboyt. Men dayım aytam, bul dünyada seni бемдай колдоп тура турган досуң болсун деп айтам. Досуң колдоп турган досуң болсун, сен намазга чакырып турган досуң болсун, сен субханалла ибадатка чакырып турган досуң болсун, мындай бир кыбырап турган, мындай ачка болсоң чай бере турган, мындай бир үйсүз калсаң ичине үй бере турган, мындай тамагың жок калса жоктунда сай турган, уй бере турган бир досуң болуш керек да. Достчулукту мисалы жаш кезинде эчтеке билбейсиң, достор толтуруп боло берет. Бирокчу бир момент келет, жалгыз калгандачы ким менен сүйлөшөрүң билбей калат. Ошондо сен менен балаң сүйлөшпөйт, кызың сен менен сүйлөшпөйт, кемпириң вообще сүйлөшкүсү келбей калат. Өмүр бою уже сүйлөшүп тажап кеткен уже. Ошол мезгилдечи бирөө менен тамашалаш турган дос керек болот. Ал да бир дене, ал да рызык болуп эсептелет. Аракет кылабызбы иншалла? Мусулмандарга жардам беребизби? Амин. Subhanak hamdik aşlanta astagfirullah. Bizden geç geçirip oldular. Kayra gittik.